Өлкө аймагынан алынган орунтуу жаңылыктар менен эфирде кабар маалымат программасы. Саламатсыздарбы, студияда мен Нургазы Жаныбеков. Алгач бүгүнкү көрсөтүүлөрдөн учкай маалымат. Президент Садыр Жапаров контрабандага жана товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына эсепке алынбаган ташып келүүгө каршы күрөшүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Педофилдерге өлүм жазасын киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. Кадамжайдагы каргашалуу окуядан кийин президенттин көзөмөлүндөгү маселени эл өкүлдөрү дагы бүгүнкү жыйында айтып чыгышты. Сыры толук ачыл элек аймактардын катарын толуктаган Тогуз-Туроо районундагы саймалуу таш петроглифтерин ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракеттери кайрадан колго алынды. Президент Садыр Жапаров контрабандага жана товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына эсепке алынбаган ташып келүүгө каршы күрөшүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Анын максаты улуттук экономиканын кызыкчылыктарын коргоого, контрабандага жана Кыргызстандын аймагында товарларды эсепке алынбаган ташып келүүгө каршы күрөшүүгө багытталган чараларды күчөтүү. Жарлыктын алкагында министрлер кабинетине тапшырылат. Үчүнчү өлкөлөр жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен соода жүргүзүүнүн алкагында Кыргызстанга импорттолчу товарларды толук эсепке алууну камсыз кылсын. Контрабандалык же эсепке алынбаган товарларды алып өтүү үчүн пайдаланылган транспорт каражаттарын конфискациялоону, алып коюуну камсыз кылуу боюнча мыйзамдардын алкагында чараларды көрсүн. Товарларды эсепке алуу боюнча салык жана бажы кызматтарынын маалыматтык системаларынын үзгүлтүксүз иштешин, маалыматтарды онлайн режимде берүүнү, транспорт каражаттарынын мамлекеттик номер белгилерин таануу боюнча автоматташтырылган камералар менен өткөрүү пунктуларын жабдууну камсыз кылсын. Мыйзам ченемдерин бузган импортчулардын, ташуучулардын транспорт каражаттары үчүн атайын токтоочу жайларды даярдасын. Мамлекеттик чек ара аркылуу үчүнчү өлкөлөргө бара жаткан товарлардын транзиттик агымына күчөтүлгөн көзөмөлдү киргизсин. Санариптештирүү бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк өнүгүүнүн башкы тренди. Кыргызстан башкаруу, экономика, билим берүү, социалдык чөйрө тармактарын жигердүү санариптештирүү процессинде турат деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Бүгүн 7-сентябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу жарандык жана санариптик билим берүү борборлору долбоорун ишке киргизүү аземинде. Өлкө боюнча китепкана жана жаштар борборлорунун базасындагы жогоруда 70 борбор онлайн режимде ишке киргизилди. Мамлекет башчысы чогулгандар менен учурашып, бул иш-чаранын маанилүүлүгүн белгиледи. Борборлорду түзүү менен жарандык жана санариптик билим берүүнү системалаштырып, жарандык, укуктук жана санариптик билим берүүнүн ар кандай программаларын туруктуу негизде ишке ашырууга болот. Садыр Жапаров бул өзгөчө алыскы райондордогу жашоочуларга билим берүү программаларынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, электрондук тейлөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууну кеңейтүүгө мүмкүндүк берерин белгиледи. Ал өлкө аймагында 38 калкты тейлөө борбору, 70 жарандык жана санариптик билим берүү борборунун түзүлүшү менен мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүү кыйла кеңейип жатканын кошумчалады. Баарыңыздар менен бүгүнкү жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун ачылыш аземинде көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Борбордук шайлоо комиссиясынын, министрлер кабинетинин, коомдук жана коммерциялык сектордогу көптөгөн өнөктөштөрдүн жана ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн биргелешкен долбоору менен өлкөнүн бардык аймактарында жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун уюштуруу болуп жатканы жакшы саамалык. Себеби Бишкек шаарында жана аймактарда жарандык жана санариптик билим берүү борборлорун институт катары түзүү менен жарандык жана санариптик билим берүүнү системалаштырып, жарандык, укуктук жана санариптик билим берүүнүн ар кандай программаларын туруктуу негизде ишке ашырууга болот. Бул өзгөчө алыскы райондордогу элибизге билим берүү программаларынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, электрондук тейлөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууну кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанды башка өлкөлөр сыяктуу эле туруктуу өнүктүрүүгө өлкө жарандарынын жигердүү, аң сезимдүү жана жоопкерчиликтүү катышуусу жана элдин биримдиги менен гана жетишүүгө болот.
Кыргызстанда соңку учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 50 жаңы имараты курулду. Бул тууралуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев маалымат билдирди. Ал жерлерде кызматкерлер кимдир бирөөнүн үйүндө жашап, башка мекемеде жана китепканаларда иштеп келатышканын белгилеген. ОКМКнын бир дагы имараты курулган эмес. Өткөн жылдан бери биз муну колго алып, өлкө боюнча 50ге жакын имарат курулду. 150 машина жана 100 атайын техника, көптөгөн жаңы жабдуулар алынып ишке берилди. Ташиев атайын кызматтын имараттарын курууга канча каражат кеткенин жана ал кайсы булактардан алынганын тактаган жок. Өткөн жылдын сентябрынан тарта Кыргызстандын ар кайсы аймактарында УКМКнын бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары курулган. Буга чейин мекеме 2021 жылдан бери 11 жаңы объект ачылганын билдирген. 3 мартта Бишкекте комитеттин академиясынын курулушу башталган. УКМКнын кызматкерлери үчүн Бишкекте Талас облусуна дагы үйлөр салына баштады. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйында Кадамжайда секелек кыздын зордукталып өлтүрүлүшү боюнча укук коргоо органдарынын маалыматын угуп чыкты. Жыйындын башында бир нече депутат жан кеткен окуя тууралуу айтып, күнөөлүү тараптарды аяусуз жазалоону талап кылды. Арасында педофилдерге өлүм жазасын киргизүү керектигин айткандар да болду. Натыйжада атылган окуя боюнча кийинки жумада өкмөт мүчөлөрүнүн маалыматын угуу чечимин кабыл алышты. Эске салсак, 4 сентябрь күнү Кадамжай районунда өтүүчү тоннелдин ичинен 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Ал колу артка жип менен байланып, муунтулган абалда жаткан. Кылмышка шектүү катары Кадамжайдын Халмон айыл аймагынын 24 жаштагы АУ, 25 жаштагы МШ жана 27 жаштагы ГД аттуу тургундары кармалып, тергөө абагына киргизилген. Бул трагедия боюнча үн каткан Садыр Жапаров кылмышкерлер өтө каттуу жаза алуу керектигин жана аталган иш жеке көзөмөлүндө болорун айткан. Дагы бир каргашалуу окуя өлкөбүздүн аймагында август айында катталып, 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча кылмыш иши аягына чыкпай келет. Ага наразы болгон кыздын ата-энеси пресс-конференция уюштурду. Алардын башкы талабы кызынын тагдырын талкалаган кылмышкер жазага тартылуу керек. Учурда кыздын абалы жакшы болгону менен мүнөзү түнт тартып, жүзүндөгү нуру өчкөн. 2021 жылдын август айында орун алган бул окуя боюнча кандай иш алып барылууда? Кылмышкердин күнөөсү качан жана кантип аныкталат? Кийинки сюжетте. Кызымды зоруттаган зөөкүр жазалансын деген Болот Маниясов бир нече айдан бери чындыкка жетпей келет. Анын 13 жаштагы небереси өзүн блогермин деп тааныштырган адам тарабынан зорукталган. Алгач кызынын ашказаны ооруп жатканын көрүп, ооруканага алып барган. Ошондо гана анын кош бойлуу экенин билген. Сабакка жиберсем кара келет, исим ооруп атат деп. Анан могу 8-чи поликлиникага алып бардым кызымды. Ал жерге алып барсам, врачтар жалга направление жазып берди, барып УЗИге түшүрүп эмеге шланги жуткуруңуз деп. Адерге алып бардым. Адерге алып барсам шланги жуттурду. Шланги жуттургандан кийин эле ошол жерден врачы түшөлө УЗИге түшүрүңүз кызыңызды, УЗИге жактан чыгарып берет, биз чыгара албайт экенбиз деди. Анан УЗИге алып бардым. Врач ошол жерден УЗИге алып барып УЗИге түшүрсөм эле врач чыгып кызыңдын бир серьезный оорусу бар экен, отура туруңуз dedi. Makul деп oturdum. Yarım saatte milisiyalar gelip kaldı. Anam bu ne olup gitti, özümden kaldım. Anam öyle o yerden öyle bir 10 minutun içinde milisiyalar gidip çıkıp, bayka şunday kızımızın boyunda var eken dedi. 13 yaşta kız. Ay özüm tan kaldım. Bu düşke girmegen okuatıyla. Bu ne degen şunduktu. Бул иш боюнча иш алып барып жаткан тергөөчүлөр улам алмашып иш соңуна чыкпай келет. Азыркы учурда тергөөчү Чыныбек Кожонов улантууда. Бирок карга карганын көзүн чокуайт болуп, кесиптештери сызган сызык менен иш алып барып, натыйжалуу жыйынтык жок. Кылмышка шектүүнүү болсо далил жок деген жүйө менен кое беришкен. Зомбулук аныкталышы үчүн баланын төрөлүп, 1 жашка чыкканда гана ДНК тапшыруу керек. Ага $600 керектелет. Ал эми тийиштүү кызмат аталган сумманы коротуп, акыйкатка жетүүгө кызыктар эместей түр көрсөтүүдө дешет жабырлануучулар. Начальник var прокурор. Прокурордун начальниги ne gelip barırsam sen kadan gelip geldin dedi. Ne bayka şunda жумуш менен келдим эле desem, anda işte yakta gördüm, ben cam oldum. Ya işte adam bu. Gel aksakal otur. Gel benim ne жумушum var. Tek sen girmişsin yok. Hemen geldim. Ha, anda da dedi. Yüzüne var. Öyle dizinin karşısında yazıp götürdüm.
Жабырлануучу кыз блогер аны видеого тартуу үчүн чакырганы боюнча көрсөтмө берген. Ал чоң атасынан суранып, курбусу менен 2021 жылдын август айында Бишкекке кеткен. Ошол учурда кылмыш орун алган. Чындык издеп кайсы эшиктик какпасын, кайтарылган жооп бирдей. Тагыраак айтканда, ар жазып коюп кете бер. Кезегин келгенде келесин деген сөздөр. Башына мүшкүл түшүп, өзүн коерго жер таппай турган ата үчүн мындай кайдыгерлик анын жанын кейиткен. Ал эми жактоочунун айтымында кылмышка шектүү эркиндикте жүрөт. Блогер кызды боюнда болгуча бир ирет эмес, бир нече ирет зордуктап жүргөн. Биринчи факты Ала Тоо кинотеатрынын жанында болгон. Кийинчерээк менин мынча катталуучум бар. Болгон окуяларды элге жайып салам деп шантаж кылып, кылмышын улантып жүргөн. Бул окуя боюнча 2021 жылдын 23 ноябрында кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына таяна турган болсок, учурда тергөө амалдары уланууда. Тергөө учурунда жашы жете элек кыз төрөтүүлөрдүн биринде улуу төрөгөндүгү аныкталган. Милицияга жеткирилген К.А. аттуу жаран жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашта болуу фактысын толугу менен мойнуна алган эмес. Анын тиешеси бар же жок экендигин аныктоо үчүн жаңы төрөлгөн балага аталыкты аныктоо максатында соттук биологиялык экспертиза жаатында атайын билим керек. Бирок бала 1 жашка чыкканда гана аталыкты аныктоо болору билдирилген. Бул сүрөттөгү кылмышка шектүү бир кездеги сүйлөшкөн кызынын ыңгайсыз учурларын сүрөткө тартып алып, туугандарына жана досторуна көрсөтөм деп коркутуп келген. Анын башкы максаты кыздын чогултуп жүргөн акчасын алуу болгон. Жабырлануучу милицияга арыз менен кайрыларын айтканда, колуңдан келгенин кыл. Менин тааныштарым күчтүү, эч нерсе кыла албайсың деген жооп узаткан. Мындай көрүнүштөргө өз оюн билдирген саясий блогер Илимбек Исраилов чын эле тааныштардын күчтүүлүгүбү же тергөөчүлөрдүн шалакылыгыбы айтор жыйынтык чыкпай жатканы өкүндүрөт дейт. Зомбулук кылып туруп, кийин сүрөткө тартып алып туруп, кийин аны шантаж кылган жарандын дагы сүрөттөрү бар. Ону мындай көрсөткөн дагы неме кылат. Бул экинчи иш боюнча. Бул жаран. Бул жаранды жакшылап эме кыла алсак, ушул жаран эгер сен неме кылбасаң, мен сенин интернетке сүрөттөрүңү чыгарам деген бизде фактылар бар. Биз муну тастап беребиз. Урматтуу коомчулук, биз айтпасак ким? Эскерте кетсек, Баткендин Кадамжай районунда мыкачылык менен өлтүрүлгөн 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Ал Кадамжай районунун 2008 жылы туулган тургун экени аныкталган. Окуяга шектүү катары 3 жигит кармалган болчу. Ысык көлдүн Түп районунда жашаган тургундун үйүнөн баңгизат табылганын областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 12 август күнү Түп райондук ички иштер бөлүмүнө белгисиз адам Бишкекке автоунаа менен баңгизат алып өтөрү тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Бул факты бирдиктүү реестрге катталып, кылмыш жаза кодексинин 283-беренесинен баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогтун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Бандит жана транзит операциясынын алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында милиционерлер шектүүнүн ким экенин аныктап, Honda Step вагон автоунаасы менен сапар алып бара жаткан жерине кармашкан. Анын жанында шериги да болгону айтылды. Кармалгандар Түп районуна караштуу Бирлик айылынын 49 жаштагы тургундары болуп чыкты. Тартип сакчылар алардын автоунаасын дароо тентип, ичинен желим баштыкка салынган кара күрөң кочкол түстөгү затты ширеңкенин 9 кутучасынан табышкан. Баңгизаттын жалпы салмагы 0,170 граммды түзөт деп айтылат маалыматта. Транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жол фонду Бишкек-Ош трассасындагы тоннель аркылуу жүрүү акысын көтөрүүнү сунуштап жатат. Бул боюнча министрлер кабинетинин токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Жол фондусунан тарифтер 2004 жылы бекитилип, андан бери кайра каралбай келгенин айтышты. Жеңил унаалар, микроавтобустар, жол тандабастар 45 сом болчу, эми 50 сом болот. Чет элдик номерлер бар унаалар үчүн жол кире $5 бойдон калууда. Кичи автобустар жана көтөрүмдүүлүгү 3 тоннага чейин мурда 75 сом болгон болсо, эми 100 сом болуп калат. Чет элдик номерлүү унаалар үчүн $10 тариф сакталып турат.
22 орынға чейинки автобустар 125 сом болуп келсе, эми 150 сом болот. Чет элдик унаалар үчүн $20 жол кире ошол бойдон калууда. 22ден 32 орынға чейинки автобустар жана жүк көтөрүмдүүлүгү 10 тоннага чейинки автоунаалар 250 сом болчу, эми 300 сом болот. Чет элдик унаалар үчүн $40 чек сакталган. 32 орындуктан жогорку автобустар жана 25 тоннага чейинки жүк ташуучу унаалар үчүн акы 350 сом. Фонддон түшүндүргөндө буга чейин аталган категорияда тарифтерди бөлүштүрүү автоунаанын жүк көтөрүмдүүлүгүнө жараша эсептелген. Максималдуу тариф 275 сом болчу. Жүк көтөрүмдүүлүгү 25 тоннадан ашкан унаа үчүн эми 400 сомдон төлөнүшү керек. Чет элдик жүк ташуучу унаалар үчүн $80 өлчөмүндөгү жаңы тарифти бекитүү пландалууда. Сыры толук ачыла элек аймактардын катарын толуктаган Тогуз-Туру районундагы Саймалуу таш петроглифтерин ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракеттери кайрадан колго алынды. Ушул тапта тийиштүү документтер чогултулуп жатат. Ачык асман алдындагы табигый галереяда 10 миңдеген саймалуу таш бар. Алардын айрымдары өмкорулуп, кээ биринде көрүнүштөр өчүп баратканы тарыхчыларды өкүндүрөт. Байыркы тарыхты сактап келген уникалдуу жайга кабарчыбыз токтолот. Саймалуу таш жаратылыш коргу дүйнө жүзүндө кездешпеген ачык асман алдындагы табигый галерея. Ар түрдүү жандыктардын элеси чегерилген таштардын мынчалык ири көлөмү Кыргызстандан башка эч жерде кездешпейт. Мында 10 миңден ашык саймалуу таш бар. Ал эми аянты болсо 7 гектарды ээлейт. Нечен кылымдык тарыхты камтыган бул жер Тогуз-Туру районунда жайгашкан. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 3200 метрди түзөт. Бул жайга жетүүнүн өзү катаал. Кызматтык аттар менен 3 саат аралыгында жетүүгө болот. Жеткирүү кызматын аркалаган мында учурда 10 ат бар. Ал эми келгендердин коопсуздугу да мындагылардын милдетине жүктөлгөн. Бизге келген туристтерди биз ушул жерден тосуп алып, аттарды ушундай жайгарып, коопсуздугун карап петроглифке чейин алып чыгып алып түшөбүз. Бул жерден баштап 7 километр 400 метр болот да. Бул жерден петроглифке чейин. Бир бала болобу, эки бала болобу, коопсуздугун карап жакшы алып түшүш биздин мойнубузда болот да. Анан жолдорубуз чын менен кооптуу, чын мененчи. Таш бетинде түшүрүлгөн айрым белгилерди түшүнүү кыйын, бирок чегерилген символдор Кыргыздын ошол доордогу жашоо тиричилигин, маданиятын, коомго, жаратылышка болгон түшүнүктөрү чагылдырылган. Аны көрүүгө жергиликтүүлөр гана эмес, чет элден келген туристтер да басымдуу. 213 турист келди. Анын деген 126 чет элдик туристтер. Анан калганы ички туристтер өзүбүздүн жарандардан. Азыр 3200 метр, 3200 метр бийиктикке алып чыгышты оңой нерсе эмес. Частный гидтер бар. Ошолор алар именно ошо туристтик багытта иш алып барган үчүн алар англис тилин жакшы билишет. Ошолор менен сүйлөшүүгө барып, ошо биз эгерлерге сабак өтүп турабыз да. Баякы колдонулуучу сөздөрдү үйрөнүп турушат. Тилекке каршы таш бетинде чегерилген айрым сүрөттөр омкорулуп, айрымдары өчүп барууда. Бул албетте саймалуу таштагы уникалдуу сүрөттөрдүн келечегине коркунуч алып келет дешет тарыхчылар. Мындай петроглифтерди сактап калуу ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү иши учурдун негизги талабы. Бул багытта да аракеттер башталып, тиешелүү документтер топтолуп жатканы айтылды. 92-жылы иш башталган экен бул ошону каттоо боюнча ЮНЕСКога. Ал боюнча ошол боюнча токтоп калган экен. Быйыл ушул саймалуу ташты ушул ЮНЕСКонун тизмесине каттоо боюнча иштер жүрүп атат. Мына сентябрдын 20-сынан кийин биз ошол тийиштүү илим-поздордун катышуусунда жыйын өткөрөбүз, тегерек стол. Ошол жерде баардык маселелер талкууланып, биз өзүбүз ушуну колго алып, быйыл ЮНЕСКо каттатуу боюнча ошол иштердин баарын жандантабыз.
Эскерте кетсек, 2001-жылдын 25 майында бул аймак Саймалуу Таш мамлекеттик улуттук жаратылыш сейилбак макамына ээ болгон жана ошондон бери коргоого алынып келет. Андыктан бул тарыхый жайдын ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракети ийгиликтүү ишке ашсын деген изги тилек баарында бар. Бибисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7-канал, Тогуз-Тороо району. Жалал шаарынын 70 жаштагы тургуну жалгыз бой эне Сырга Үмөткулова буга чейин биздин редакцияга кайрылып коомчулуктан жардам сураган. 7-каналдын каарманы андан көп өтпөй кайрымдуу инсандардын жардамы менен 2 бөлмөлүү үйлүү болуп отурат. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болмокчу. Мен ошого сүйүнгөнүмөн эл атам да. Өлөм, ага түкүрөм. Түндөс кыйналам ушинтип. Азыр мына кошунуман барып ичип берем. Окат кылып атам дейт мынау. Азыр ошол жерге барам, бир сындырым нан берет, окат берет. Мындан бир нече ай мурда Жалал Абад шаарынын тургуну жалгыз бой жардамга муктаж энени чагылдырганбыз. Андан көп өтпөй эле коомчулуктан жардам болуп, азыр эненин жашоо шарты бир топ жакшырган. 30 жылдан бери жепиреген үйдө жалгыз күн өткөрүп келген Сыргане жаңы 2 бөлмөлүү үйлүү болуп, кубанычында чек жок. Коомчулуктан жардам сурап кайрылган соң жашоосу өзгөрүп, шарты бир топ жакшырганын айтып, кайрымдуу инсандарга ыраазы. Ушул убакка чейин кыйналып келдим. Мына 7-канал келди, мындан биягына жакшы болду, сен жардам берди. Жардам бердиңиздер. Туалетим деле жок болчу. Бир эле комната болчу, ушу бир эле комнатада отурганмын. Мунум дагы жыгылайын деп турган. Жакшы да оңдоп берди, менагына бир комната улап салып берди. Буга чейинки жашап келген үйүнүн кышында сууга өтүп, ден соолугунан да анчейин ажыраган. Мынтип баардык шарты менен үйлүү болгон эне элге 7-канал аркылуу кайрылган соң көпчүлүк жаштар айрымдуу берешен инсандардын колдоосу менен жашоосу жакшырганына кубанып, өз жашында жашырган жок. Ушу элдер мага боор ачып ушунчалык жардам беришти да. Ушу элимдин баары деле жакшы экен. Кыргызстандагы элдериме баарына рахмат айтамын. Жакшы эле жардам беришти, айланып кетейиндер. Баар жогум жакшы болду. Баар жогун алып келип атышты. Мурун аябай кыйналып жүрдүм. Азыр эми элдерден келип, баар жогумду оңдоп, элдердин жардам берди да. Ушу апабыз деп. Ушунчалык мен ыраазымын. Каарманыбыздын буга чейин короосунда ажатканасы да жок экенин айтып кейиген болсо, азыр ажаткана менен кошо үйүнүн алды да бетондолуп, энеге ыңгайлуулук жаралды. Эшикти болсо жаңы койдуртуп берди. Рахмат, айланып кетейин, баары жакшы. Анан кийин ушу мына баары жакшы, мына жаңы паласап келип салып берди. Ошо айланып кетейин, анан краскалап, анан дагы актап беришти. Мына жаңы айнек, жаңы эшиктерди коюп беришти. Ушул жакта чай ичесин деди. Мына бул кухням. Светтерди куруп, мындай кылып бир комната кылып, мындай кылып кухня кылып беришти. Мындай жакшынакай кылып кухня кылып берди Келдибек балам. Рахмат. Көптү көрсө көл болот демекчи, бул эненин окуясы көпчүлүк муктаж үй бүлөлөргө кайдыгер мамиле жасабай, колдон келген жардамын сунса натыйжа болоорун дагы бир ирет далилдеди өңдөнөт. Риза Хамракулова, Яхейдин Боташев, 7-канал, Жалал Абад. Үстүбүздөгү жылдын 7-сентябрында Борбор кала Бишкекте биринчи ата мекендик өндүрүүчүлөр тарабынан Кунантай Тору супер унаасынын бет ачары болду. Иштеп чыгуучулардын айтымында унаа 6 жылдын ичинде толугу менен колдо чогултулган. Кунантай Тору коммерциялык максатта чыгарылган эмес, бул амбициялуу долбоор. Кыялдан реалдуулукка дет иштеп чыгуучу Медер Койлубаев. Белгилей кетсек, эксклюзивдүү уникалдуу унаанын бет ачары 7-сентябрда Бишкек шаарында Заман ресторанда саат 17:00 болуп өттү. Эскерте кетсек, 6 жыл ичинде колдо жасалган спорттук автоунаа бир эле биздин өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө жасалган жалгыз уникалдуу унаа болуп эсептелет. Сиздер 7-каналдын кабар маалымат программасы менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.